сразу эле мындай в лоб эле айтып коюшат да. Сен балаң аутизм, күйөөлөрү ар кандай оценка бериши мүмкүн. Сен баланы жакшы караган эмессиң, ошон үчүн ушундай төрөлдү деп. Мындай баягыдай шустрый адам болот, спокойный адам болот, аутизм адам болот да. Бул эч кандай оору эмес да. Бул оору деп антип лечение кылбаш керек. Инстаграмга кирсе баары бактылуу, баары ийгиликтүү, бир эле сенде эч нерсе болбогондой сезилет. Ар бир экинчи бала баягы ошо сүйлөө жөндөмдөрү кеч калып атат да. Сахарды эле полностью алып салса баланын рационунан, ошол эле аябай чоң результаттарды берет да. Бала 3 жашка чейин сүйлөбөсө, бул уже бир кандайдыр патология бар да балада, ошо белгилүү адамдардан дагы ошо синдром аутизм болгон, ошо Эйнштейн дешет да. Жана мисалы 9 жашарлык баланын акылы 3 жашарлык болуп калышы мүмкүн экен да, аутизм спектри бар бала. Мындай жөнөкөй ата-энелерге сезилиши мүмкүн, эми өзү тамак жеп атса эмне болуптур, эми баары эле ошентип жейт. Жок, бизге ошол чоң жеңиш да. Ошол акчаны өзүмө сарптап, ошол билимди мен балама өзүм бере баштадым да. Ошондон гана уттум. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр жана катталуучулар. Биз бүгүн Инсан проектисине Айым Мамаева, балдардын психологу, аутизм боюнча эксперт, А Спектрум коомдук фондунун жетекчиси менен маек курганы чакырдык. Айым, саламатсызбы? Саламатсызбы, Айгерим. Ушул студияга келгениме кубанычтамын. Чакырганыңызга чоң рахмат. Азыркы күндөгү аябай актуалдуу темалардын бирин көтөргөнүңөргө чоң рахмат. Негизги биздин фондубуздун ошо миссиясы ушул аутизм боюнча элге так маалымат берүү, ошондуктан мен бул жака келгеним ушул өзүмдүн миссиямды аткарып жатам деген үмүттөмүн. Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Рахмат чоң убактыңызды таап келип бергениңизге. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, негизи эле биз Айым Мамаеваны чакырганыбыздын себеби өзүңүздөр билгендей, азыркы күндөрдө 2 жаштан өткөн жаш балдардын аутизм деген диагностикасы аябай көп кабылданып атат. Эмне себептен келип чыгат, эмне үчүн андай болуп атат жана башка кызыктуу маалыматтарды биз менен бүгүн экспертибиз бөлүшө кетет. Айымдын чакырганыбыздын эң биринчи жана негизги себеп бул Айым өзүнүн баласы менен ушул аутизм диагностикасын жеңгенге чейин жетип келген азыркы күндө. Ошого мен азыр сизге биринчи суроомду узатсам болобу, Айым? Ооба, сөзсүз. Мен ушу маекке даярмын. Рахмат чоң. Негизи мындай бир катуу диагнозду билгенде, адам аябай оор бир диагнозду билгенде, аутизм эле эмес, кайсы бир диагноз болбосо да, адам биринчи алгап ишенбейт экен да, четке кагат экен, жок, андай болушу мүмкүн эмес депчи. Экинчи этап психологияда бул ачууланат экен. Эмне үчүн мен менен болуп атат бул нерсе, эмне үчүн мен менен болуп атат деген. Үчүнчүсү содалашуу болот экен да. Бул мен эгерде жакшы болгонумда мындай болмок эмес, менин жолдошум жакшы болгондо мындай болмок эмес, мен ошондо андай дегенимде мындай болмок эмес дегенчи. Төртүнчүсү депрессияга кабылданат экен. Андан кийин 5-чи жана акыркы этап бул кабыл алуу болот экен. Сиз ушул психологиялык 5 этаптан кантип өттүңүз? Биринчи билгениңизде кандай эмоцияга кабылдангансыз, ошол жөнүндө айтып бересизби? Сиз туура айтып кеткендей, мен өзгөчө өнемин. Биринчи иретте ошо аутизм боюнча эксперт болгонум. Бул мен 24 саат, бир жумада 24 саат бул мен практикмин да, айткандачы. Буну мен жөн гана бир жактан изилдеп, жөн гана укканыман билбейм. Аутизм боюнча мен ушул балам кабыл алып, ушул аутизмге кабыл болуп калган үчүн дагы мындай айтсам эксперт болуп калгам. Бул диагнозду менин балама бир 11 жыл болду. Мына быйыл 11-жылдын жүзү болуп атат. Ал мезгилде негизи эле аутизм синдрому жөнүндө негизи эле мындай маалымат жок эле да. Биздин Кыргызстандачы. Ал убакта ушу Бишкекте 1-2 борбор бар эле. Ошо аутизмди аныктаган десек болот. Аутизм балдар менен
иштешкен, ошондуктан бизге аябай кыйын болгон да бул диагнозду коюу негизи эле жакшы адис табуу. Мен эсимде ошол Бишкекке барып балам ошо биринчи жолу аутизм деп укканда мен чынын айтсам түшүнгөн дагы эмесмин да бул эмне экен деп. Ал маалда 4G интернет да жок да, мынтип телефондон караганым ошол до сих пор мындай маңдайымда турат да, ошо чыгып алып карагам да, аутизм деген эмне экен. Ал маалда аябай аутизм боюнча мифтер дагы көп беле, азыркы убакта деле аябай мифтер көп. Ошондуктан так эмне диагноз, эмнеге кабыл болдук, бизди эмне күтүп жатат, мен чынын айтканда билген да эмесмин да, даже элестете алган да эмесмин да. Аутизм экен да, бул мындай грипп сыяктуу эле өтүп кетсе керек деген бир үмүттө эле кирип чыккам десем болот да. Ошондуктан сиз айткан баягы 5 этапты бул кийин өтө баштадым да. Башында болсо мен бардык эле энелер сыяктуу эле бул эми тез эле өтүп кетет, кичине аракет кылсак эле болоттур деген эле ойдо, балким ошол маалыматты ошондой кабыл алган үчүн дагы мен ойлойм да, мен баягы ошондой депрессияга түшүп калган жокмун, ошентип баягы өзүмдү өзүм күнөөлөп бир ошондой абалдарга түшпөй алып чыгып кете алдым деп ойлойм да. Эгерде азыркы мен билимим менен сенин балаң аутизм болду дегенде мен аябай мындай өзүмдү ошол оор диагноз экенин билип туруп аябай кыйналсам керек деп ойлойм да. Мен ошондо таанышып, ошондо мынтип ошол жөнүндө, аутизмдин жөнүндө билген үчүн дагы кичине оңоюраак болсо керек дейм да. Азыр көбүнө эле көп ата-энелерге баягы башка ургандай эле врачтар, адистер сен балаң аутизм деп койсо эле баягы депрессияга түшүп калышат да, чынындачы. Мисалы ошол эле батыш өлкөлөрдө эң биринчи ирет бул энелер менен иштешет да, адистерчи. Бала менен эмес, энелерди мындай айтканда даярдашат. Ошол баланы кандай коррекция алып барса болот, биринчи ирет энелер менен иштешет. Ошондуктан бизге дагы ошондой бир системаны киргизишибиз керек да. Бизде психологиялык абалын, эненин психологиялык абалын ойлошпойт дагы, сразу эле мындай в лоб эле айтып коюшат да. Сен балаң аутизм же болбосо сен балаң бар немеге тапшырып кое бер деп, ошондой да учурлар болот. Анан кийин эне өзү баягындай өтө ошондой диагнозду укканда түшүнбөй, плюс еще баягы кайын журтунан дагы ар кандай мындай айтканда басымдык угушу мүмкүн да. Сен ушундай бала төрөп коюпсуң деп, же болбосо күйөөлөрү ар кандай оценка бериши мүмкүн. Сен баланы жакшы караган эмессиң, ошон үчүн ушундай төрөлдү деп. Дагы бир мифтердин көбү мына боюнда барда бул мындай жүргөн да, анан тамеки чеккен, анан арак ичкен, ошон үчүн ошондой болуп калды депчи. Негизи бул аутизм деген эмне? Бул нейро мындай айтканда өзгөчөлүк да. Мындай баягыдай шустрый адам болот, спокойный адам болот, анан аутизм адам болот да. Бул эч кандай оору эмес да. Бул оору деп антип лечение кылбаш керек. Бул коррекция. Эгерде бул аутизм синдромго кабылган баланы эрте коррекциялап баштаса, бул кадимкидей эле чөйрөгө кошулуп, коомго кошулуп жашаганга бүт мындай айтканда шанстар бар да. Бирок биздики башында эле ошентип клеймо коюп коет дагы, эне өзүнүн баягы көйгөйү менен өзү жалгыз калып калат. Очень мындай айтканда редко, когда өзүнүн баягы жубайы дагы бир колдоо көрсөткөнчү, ошондуктан дагы эне эмне кылышын билбей баягы эң негизги убакытты өткөзүп жашат да энелерчи. Бул аутизмде эң негизги бул убакыт өткөзүп керек. Канчалык эрте коррекцияны баштаган сайын ошончолук эрте жылыштар болот, ошончолук шанстар көбөйөт дегендейчи. Анан биздин менталитетте 5 жашка
неметсе сүйлөп кеткен, кошунанын баласы сүйлөп кеткен деп. Эми бул аутизм эмне? Бул эң негизги симптомдору, факт признактары бул бала сүйлөбөйт да, сүйлөө жөндөмү жок. Сүйлөө жөндөмү бизге эмнеге керек? Бул бизге баягы башкалар менен баарлашуу инструменти катары колдонобуз да. Биз экөөбүз сүйлөшүп атабызбы, бул бизге инструмент, экөөбүз бири-бирибизди түшүнүшүбүз керек. А эмнеге бул балдарда ошол инструмент жок? Эмнеге дегенде, аут деген бул баягы өзү менен өзү дегенди белгилейт да. Ошон үчүн бала өзү менен өзү эле болуп калат да, мындай айтканда өзүнүн дүйнөсүнө, өзүнүн мындай чөйрөсү эле болот, башка эч ким менен баарлашкысы келбей калат да. Эмнегедир бул бала мындай айтканда ошол өзүнүн айлана чөйрөсүнө такыр көңүл бурбай, өзүнүн бир дүйнөсүн кура баштайт да ошол моменттечи. Ошондуктан бул балдарды көбүнчө эле эмнеге сүйлөбөй атат? Эң негизги эле проблеманы сүйлөбөй атат деп коюшат да. Мындай алганда сүйлөө жөндөмдүүлүгү жок, бул жөн эле причинасы да, то есть следствиясы да, а причинасы башка. Ошондуктан негизи аутизм диагноз коюш өтө кыйын да, ошондуктан дачы. Дегенде бала жөн эле сүйлөшү мүмкүн, возможно, баланын мындай кандайдыр бир оозунда мындай периферический аппарат деп коет, ошондо кандайдыр бир патологиясы болушу мүмкүн, же болбосо ал бала чочуп калышы мүмкүн. То есть бул аутизм деген диагноз коюшу негизи өтө кыйын да. Ошондуктан жакшы адистерди табыш керек да биринчи иретчи. Бирок айым, негизи сиз 11 жыл мурун мына биринчи врачка алып бардым деп атасыз. Врачка алып баргандын бир себеби болгон да, туурабы? Ооба. Бир нерсени сиз карап байкагансыз дагы, кийин анан мен өзүм эптей албайт экенмин, мен өзүм билбейт экеним болуп атат. Врачка алып барайын деген. Ошол себеп эмнеде болгон? Ошо азыр эле айтып кеткендей, бала сүйлөбөйт эле. Балам канча жашында? 3 жашында. Сүйлөө жөндөмү жок эле. Такыр жок эле. Анан кийин эми баягы анын сверстниктерин көрүп турасың да, башка балдар, кошунабыздын балдары анча-мынча келип калат эле. Ал мындай айтканда бирдемсени чакырсаң түшүнөт эле да. Анан менин балам кулагы жакшы эле угат эле. Баягы атасы машинаны жүргүзсө жүгүрөт эле. Бирок баягы атынан айтсаң карап да койчу эмес да. Анан эми кичинекей биринчи балабыз болгон үчүн эми баягындай өзүбүз да жашпыз, анча түшүнө бербейт экенсиң да, кандай мындай нормалар кандай болуш керек, өнүгүү нормалары болот да бир баланычы. Ошон үчүн дагы ошо биринчи ирет эле эмнеге сүйлөбөй атат? Эми жөн эле алып барып көрүп, анда деле мындай анча кыжалчылык деле жок. Эми барып көргөзүп келейли. 3 жашка чейин эмне кылдык? 3 жашка чейин деле алып барсак болот эле, бирок биз ошо 3 жашка чейин жүрө бергенбиз да. Сүйлөйт, ана сүйлөйт, мына сүйлөйт. Атасы кеч сүйлөгөн, анан чоң атасы кеч сүйлөгөн депчи. Ошол эле биринчи эле сигнал ошол болгон. Сүйлөө жөндөмү жок балада. Бала өзүнүн атын түшүнбөйт, атына карабайт. Ошол себептерди табыш үчүн барганбыз. Рахмат чоң айым. Мен эмки суроом немеге байланыштуу да, мына ата эненин ошол балага болгон коррекцияларына өзүнүн убактысын бөлүшүүнө байланыштуу. Мен негизи өзүм да психологияга окуганым үчүн бизге жанагындай Америкадан профессор келди да, аутизм боюнча эксперт экен. Анан айтты да, аутист деген диагнозду уккандан кийин атасы, энеси 2-3 жыл бою биринчи ушул диагноз коюлгандан кийин толугу менен өзүнү жумуштан, той топур башка нерселерден бошотуп, ошол баланын өнүгүүсүнө арнаш керек. Ошондо анан шанстар бул бала жакшы социализация, мындайча айтканда, элге аралашып кеткендей мүмкүнчүлүктөрү көбөйөт деп. Ошого кошуласызбы сиз? Ооба, жарым-жартылай кошулам. Негизи ошо буга чейин айтып кеткендей, биринчи ирет бул ошол баланын үй бүлөсү менен иштеш керек да. Канчалык ошол диагноз мындай айтканда коркунучтуу деле эмес, мындай канчалык серьезный экенин ата энелер билиш керек да. Көбү
анча маани бере бербейт да. Бала ушундай экен. Чоңойсо баягы грипп катары эле өзү эле өтүп кетчү дей эле сезиле берет да. Анан бала мектепке барар жашта ата эне ойлоно баштайт. Бала дагы эле сүйлөбөйт, дагы эле түшүнбөйт. Баандай элементарный өзүн өзү тейлөө жөндөмдөрү жок баладачы. Ошондон улам анан уже канча убакыт аябай баалуу периодду өткөзгөндөн кийин анан кыймылдай башташат да. Ал нерселерди канчалык эрте балага прививать эткен сайын ошончолук эрте шанс болот да. Ошондуктан чындап эле бар жогун токтотуп, ошол балага башында эле бир 2-3 жыл арнап койсо, дальше уже балага да оңойраак болот, ата энеге да оңойраак болот да. Кийин эми ар бир дарттын эле эрте алгандай эртерээк кийгилишкен жакшы да. Любой нерсени мындай запускать этпеш керек да. Ошондой эле аутизм да. Бул канчалык эрте коррекцияны баштаса, ошончолук ошол коомго интеграция болгонго баланын шансы көбөйөт да. Анан бирок ошол эле иретте ата эне өзүнүн жашоосун дагы калтырбаш керек, мындай айткандачы. Эмнеге дегенде бул дагы бир депрессияга кабыл болуп калышы мүмкүн да. Мен ошо бала менен эле алек боло берсе ата энечи, ошол аябай глобалдык проблема болуп эле баланы дагы мындай айтканда подсознательно, неосознанно баланы күнөөлөй башташат, ушундай биздин жашообуз ушундай оор болуп атат депчи. Ошондуктан өзүнүн жашоосун да алып бара бериш керек, бирок ошо баланы сөзсүз канча эрте болсо ошончо коррекция кылган туура да. Рахмат чоң. Негизи мен мындай бир өткөндө бир психологиялык китепте ушундай бир күчтүү сүйлөм окудум да. Өзгөчө эне дейт. Бизде эми көбүнчө мына менталитетибизде энелер жана өзгөчө балдар менен неме алып барышат да. Анан өзгөчө эне аскер, солдат да, согушта канчалык бир күндө канчалык стресс алса, өзгөчө эне дагы ошончолук стресс алат экен да. Ошончолук стресске кабыл болот экен жашоодочу. Мындай диагнозу бар энелер балдары менен аны сакайтыш дагы керек. Мындайча айтканда сакайтыш керек, социализация дагы кылыш керек. Анан өзүнү дагы эптеш керек болот да. Бирок менин байкашымча бизде оштогу центрлерде андай энелерге өткөн терапиялык группалар жок да. Балдарды алып кирип кетишет, 1,5 саат ушунча болот деп алышат дагы. Анан балдарды энелер чыгып сыртта күтүп отурушат, анан алып кетишет. А ошол эле кезде мисалы энелерге деле бир терапиялык группа жок дегенде мындай стулдарды коюп бардыгы отуруп бири-бири менен бөлүшсө дагы бул өзүнчө бир терапиялык нерсе да. Сүйлөшүп айтып берсе, мен жалгыз эмес экенмин деп башка энелердин дагы дардын уксачы. Ошол боюнча айта кетсеңиз өз оюңузду. Мен да ошо башында баламдын диагнозун укканда ошо мага окшогон диагнозго кабыл болгон энелерди издей баштадым да. Мен дагы алардын опытын билейин деп, алар кандай жол жүрүшкөн. Ошондон улам биз ошо бири-бирибизди табып, ошентип атып бир группа түзүлгөн да. WhatsApp'та эле группа түзүп, ошо бири-бирибиз менен баягы дардыбызды айтып, сиз айткандай, мен мындай кылып атам, мен бияка барып атам, бизде мындай ийгилик болуп атат деп. Чынында ошондо гана мен өзүмдүн өзүмө окшогон, мага окшогон проблемалар бар энелерди жолуктургандан кийин мындай айтсам, мага мындай жеңил болуп калды да. Мен бул дүйнөдө жалгыз эмес экенмин, ушундайга кабыл болушкан экен деп. Ошондуктан чынында ошондой борборлордо сөзсүз ата энелерди дагы психологиялык жактан колдогон бир адистер болуш керек. Ошондой группалар түзүш керек чынында. Эми азыркы көп эле борборлор баягындай жеке секторго кирип кетишкен да, акча табуу боюнча. Бул жакта баягы системалык подход жок да көбүндөчү. Аябай борборлор кымбат алышат. Бул
мындай айтканда акча табуу бир бизнес болуп кетти да, тилекке каршычы. Бирок мисалы ошол борборлорго алып барбайын десе, мамлекет тарабынан да эч кандай сунуш жок болуп атат да, ошондуктан дагы айла жок энелер ошондой борборлорго барып атышат. Бүт күчтүү адистер дагы ошо частный секторлорго кирип кетишкен да. Бул дагы айла жоктун иши болуп атат. Негизи эле аутизмди изилдөө, ал боюнча окуулар дагы аябай кымбат чынында элечи. Ошондуктан адистерди деле түшүнсө болот, алар дагы баягы өзүнүн билимине аябай көп неме сарптаган үчүн ошо жеке секторлорго кирип иштегенге тоже зарылчылык да аларда делечи. Бирок ошол биринчи иретте ошол диагнозду уккандан кийин сөзсүз ошондой өнөктөштөрдү табыш керек. Ата-энелер ошо издениш керек өздөрү биринчи иретчи. Чынында эле ошондой группалар аябай мындай абалыңды жеңилдетет да. Ооба. Айым негизи азыркы учурда аутизм балдардын саны аябай көбөйдү дешип атат да. Бул көрүнүш азыр себеп дегенде аутизмди аныкташып атабы? Мурда деле ушундай көп беле же азыр чынында көбөйүп кеттиби? Буга мындай бир однозначный жооп жок да. Чынында эле балким бул гипердиагностика деп коет. Аябай уже диагностика күчтүү болуп баштады. Мурда деле мындай балдар бар эле. Бирок мисалы 89-жылга чейин бул аутизм деген негизи синдром жок эле. Буну как жөн эле шизофрения деп эле мындай балдарды даже коррекция кылышчу эмес, жада калса мындай аракет дагы болчу эмес да мындай балдарга. Булар шизофреник деп эле баягындай психодиспансерлерде кармашат эле да. Ошондуктан бирок мындай балдар ал маалда деле болгон. Негизи аутизмге алып келген аябай көп да факторлорчу. Бул биологиялык фактор, генетикалык, анан жанагы внешний факторлор да болушу мүмкүн. Анан эмне себеби баягындай чоң мегаполистерде көп дешет да аутизмчи. Эмнеге дегенде мына кандайдыр бир ошол эле факторлорго карап өтө көп маалымат болсо, ошол маалыматты мындай балдар көтөрө албай калат дешет да. Ошондон улам баягындай нейрондук мутация кетет да. Бул аутизм деген эмне? Ошондой эле айткандай эле нейро өзгөчөлүк да. Бул деген просто нейрондор башкача байланышып калган да. Бул эч кандай оору эмес, ошону айткандай эле. Ошондуктан чоң мегаполистерде аябай көп маалымат болгон үчүн бул балдардын организми көтөрө албай дагы ошондой болуп калышы мүмкүн деген мындай теориялар дагы бар да. Ошондуктан азыр чынында эле маалымат көп болуп атат да биздечи. Ошондуктан дагы мындай балдар көбөйдү деп эсептелинет. Бул дагы мындай так изилдөөлөр бүтө элек, бирок ошондой бир теориялар бар да. Негизи мен ушул интервьюга даярданып атып себептерин издесем, эки себепти окуп таап чыктым да. Бул деген жана генетикалык фактор, сиз айткандай мээдеги клеткалар, нейрондор башкача айтканда, ошолордун мутациясы, анан жанагындай айлана чөйрөдүүлүк факторлор. Айлана чөйрөлүк факторлор бул деген эне кош бойлуу болгон кезинде кандайдыр бир стресске кабыл болушу мүмкүн. Стресске кабыл болуп, анан дагы немени айтып атат да, жанагы оор металлдар деп атпайбызбы азыр, освежитель воздуха, жана атырлар, ошого окшогон бар жыттуу нерселер, аябай эле жыты курч нерселер дагы ушул нерсеге баланын нейрондоруна таасир берет деп. Ошол чынбы? Ооба, бир канча бир немеде чын. Себеби азыр чындап биз жеп аткан тамагыбыз деле аябай жанагындай обработанный, мындай мурдагыдай мындай таза азыктарды жебей калдык да чындачы. Ошондон улам краситель көп.
ошол дагы аябай таасир бериши мүмкүн. Баягы эне кош бойлуу малында дагы көп маалымат болот да, стресске кабыл ошол маалыматтардан улам. Же болбосо питание эми экологиялык негизи азыр өзгөрүүлөр аябай чоң болуп атат да, экологиялык айтып атышат го, экологиялык бир катастрофага жакындап атабыз депчи. Ошонун баары сөзсүз таасир болуп атат да. Эмнеге азыр ошо балдар негизи эле эми аутизм болбосо дагы баягы сүйлөө жөндөмдөрү кеч калып аткан балдар аябай көп болуп атат. Булардын баары ошол эле внешний факторлор, ошол эле экологиянын бузулушу, ошол эле биздин өтө эле маалымат көп болгондуктан, мисалы эне кош бойлуу малында телефондо ар нерсени окуйт, ар нерсеге мындай айтканда капа болот. Эми возможно баягы өзү бир жетпей калган нерселер көрсө, мен эмнеге мындай жашабайм деп, же болбосо бир жаман жаңылыктарды окуса да. То есть бул ошо маалыматтын аябай көпчүлүгү да. Биз ойлойбуз, биз стресске түшпөйбүз депчи, бирок биздин мээ анчалык маалыматты баягы кабыл кылып, обработка кылганга негизи мээбиз ага адаптированный эмес да, мындай айткандачы. Ошон үчүн дагы өтө эле вот большой поток информация да. Себеби дегенде мен дагы окуганмын, 50 жыл мурун, бул 50 жыл эми тарых үчүн эч нерсе эмес да. 50 жыл мурун мындай орточо адам, бизге окшогон адам, биз азыр бир күндө алган маалыматты бир жылда алат элекен да. Ошол мээсине анан кийин сиңирип, жакшына ошону кабыл ала алат элекен. Азыр бизде маалымат чынында аябай көп болуп кетти да. Кайсы бир соц баракчаларга, тармактарга кирсең деле маалымат, адамдар менен сөйлөшсөң да маалымат, анан ошол маалыматтан сырткары бизде адамдар өзүнү башка бирөөлөр менен салыштырып деле аябай катуу стресс болуп атат да. Себеби дегенде Инстаграмга кирсе баары бактылуу, баары ийгиликтүү, бир эле сенде эч нерсе болбогондой сезиле берет. Ошон үчүн негизи эле кош бойлуу айымдар өзүн негизи баягындай сезимтал келишет, гормоналдык фондор аябай мындай өзгөрүлөт, ойноп турат. Анан ошонусу аз келгенсип, анан дагы биз ошончо 10 тонна маалымат менен үстүнө басып коет экенбиз да. Ошол эле мисалы азыр ар бир экинчи бала баягы ошо сүйлөө жөндөмдөрү кеч калып атат да. Эмне себептен 5-6 айлык балдарга телефон берип коюп атышат да. Анан ал телефондо баягы аябай насыщенный түстөр, анан ал 2-3 секунд сайын өзгөрүлүп турат картинкаларчы. Ал нерсени мээ мындай айтканда обрабатывать эте албай калат да. Мээ ошодон нейрондук бузулуштар башталат да. Кээ бирки балдардыкы баягы мээси мындай туруктуу болсо, алар мындай айтканда алып чыгып кетире алышат да. Кээ бирки балдарда баарыныкы эле андай туруктуу мээ жок да. Ошондон улам азыр аябай көп да, мына задержка речи, задержка психоречевого развития дегенчи. Ошон биздин ошо сиз айткандай эле канча жыл мурун биз анчалык маалыматты алчу эмеспиз. Ашып кетсе бир газета там или кечинде бир өзүбүз жактырган бир мультфильм да. Азыр болсо и балдарга дагы өтө баягындай YouTube'ду мындай эле көрө беришет, ал маалымат сиңип атабы, сиңбей атабы, мээ кабыл алып атабы, кабыл албай атабы, мындай иши жок да. Ошондон улам мэйлердин ошондой өзгөрүлүш пайда болуп атат да, ошондой бузулуштар пайда болуп атат да. Баарлашуу жок эне менен баланычы. Баягы мурда эне баланы терметип атып же эмизип атып, балам деп ошол бүт көңүлүн балага буруп аткан болсо, азыр болсо телефон чукулап отурат, бала менен баарлашуу жок да, мындай эмоционалдык байланыш мындай дагы үзүлүп атат. Ошол бала өзүнө көңүл албай атат дегендейчи. Ошондуктан улам ушундай проблемалар болуп атат. Чынында ушул гаджеттер аябай чоң көйгөй болуп атат да азыркы убактачы. Ошону ата-энелер түшүнүш керек. Анчалык кичинекей баланын мээси 5 жашка чейин калыптанат да. Кора головного мозга ребенка 5 жашка чейин калыптанат. Ошо 5 жашка чейин бала анчалык информация албаш керек да. 3 жашка чейин өзүнүн үй бүлөсү чөйрөсүндө, 3 жаштан кийин кичине коомчулукка кошула баштайт, ошол эле неме бала бакчага барат. Ошол эле 5 жашка чейин
көп информация бербеш керек балагачы. Баланын мээси калыптанганча чейин. Бала мисалы 5 жашка чейин аябай чоң эмоционалдык мындай потрясение болсо, бул кубаныч же болбосо наоборот коркунуч болсо, бала баягындай кекештенип калышы мүмкүн, же болбосо ошол башка психологиялык кандай бир көйгөйлөр пайда болуп баштайт да. Ошондуктан 5 жашка чейин баланы аябай этият кылыш керек да. А биз YouTube'дан берип коебуз, анан эми азыркы мультфильмдерди көрсөңөр, эми жөн эле биякта отуруп чоң адамдар коркот да, жана сиреноголовый, анан каякта бир страшный нерселер да, ошолор бала мындай сиңирет да, сиңирип ошолорду көрөт, ошондон улам билип билбей баланын немелери психикасы да бузулат да. Ошону бала эмнени көрүп атат, ал керекпи, кереги жокпу, ата-энелер сөзсүз көңүл буруш керек да ошол нерселерге да. Ооба, толугу менен кошулам сизге. Себеби дегенде мен өзүм деле мисал кылып кетсем, мен жумуштан чарчап келип, бирок балам менен ойносом, ал мага кошулуп ойноп жүрө берет да. Анан мен чарчап келдим, мына телефонду алып бар ойно десем, анда телефон көрөт. Ошондуктан бул нерсе биринчиден биз ата-энелерден көз каранды экен да. Биз ойносок, бала деле ойной берет экен бизге кошулупчу. Бала жана туурап өсөт деген чын да. Бизди карап, биз эмнени кылсак ошону аркабыздан туурап өсөт экен. Ооба да. Ошондуктан эми сен канчалык айтсаң айтпасаң, баары сен кылганыңды кылат дейт го. Ошондой экен. Эгерде биз артка кайтып, мына чоң балаңыз менен аттап өткөн жолуңузга кайтсак, биринчи ийгиликтерин качан байкап баштадыңыз? Чынында мен ошол диагноз коюлганда эле бүт аракеттерди кыла баштадык да. Ал жактан бул жактан маалыматтарды алып, биз күткөн жокпуз да, өзү эле өтүп кетет депчи. Ошондон улам эң чоң жетишкенибиз, жеңишибиз ошодон болду дейм да. Мындай айтканда аябай серьезно кабыл алдык да. Ошону канчалык эрте баштаган сайын ошончолук шанстар көп деп айтып атпаймынбы? Баягындай атайын жеке коррекция баштадык, андан кийин эң негизги мындай балдарды социалдаштыруу. Канчалык эрте социалдаштырсаңар, ошончолук эрте бала коомго көнөт да. Ошондуктан эми азыркы балдардын биз көбүн бала бакчага алышпайт, көбү мектептерге барышпайт. Ошол эле диагноз үчүнчү ата-энелерди да түшүнсө болот. Алар ошо элементарно бала бакчага бере алышпайт да биздин эме. Ошол жакты дагы мамлекетибиз караса жакшы болот эле, кичине көмөктөшсө жакшы болот эле да. Себеби бул балдар эртең эле чоңоет да. Кайра эле ушул мамлекеттин мойнуна, эгерде бала дееспособный болсо, ошол эле мамлекеттин мойнуна жатат да ал балдарчы. Аларды бирөө багыш керек, мисалы, ошол эле мамлекет пособие төлөш керек болот. Андан көрө ошо кичине кезинен бир борборлорду түзүп, ошол эле адистерди өстүрүп, адистерди чыгарып койсо, ошол балдарда кийин чоңойгондо ушул мамлекетибизге бир кандайдыр пайдасын келтире турган жарандар чоңоет да. Эгерде кичине кезинен баягы ата-энесине өзүнө эле таштап койгон болсо, мамлекетибиз дагы, то ата-энеси дагы эмне кылышын билбей эле баягы чоңойгондо, мындай айтканда, көчөдө эле калып атышат да мындай балдарчы. 18ден кийин буларга даже 15 жашка чейин борборлор, жеке частный неме центрлер, жеке борборлор 15 жашка чейин эле алат. Андан кийин уже бала мындай айтканда үйдө эле да, көчөдө калат да. Буларга эч кандай сунуш жок да. Эч нерсени билишпейт, эч нерсе кыла алышпайт. Эгерде ошол эле баланы эртерээк бирдемсе бир жөндөмүн таап, бир ишке жарай турган кылса, ошол нерсени алып кете алат. Ооба, Эйнштейн болбосун, бирок жок дегенде өзүнүн нанын таап жей алат дегендейчи. Ошондуктан биз мисалы биздин эгерде ошо өткөн жолубузду айтсак, биз эң негизги ошо социалдаштыруу болду, эрте кийгилишүү болду.
Кудайга шүгүр азыр балам мектепке жөнөкөй мектепке барат, өзү барып келет. Ал жактан эми проблемабыз жок да, мындай айтканда. Достору барбы? Биз эми баягы аутизм бул синдром бул эми на всю жизнь да. Ошондуктан өтө кыйын дос күтүү. Эмнеге дегенде балам баягы өзүнүн эле кызыкчылыктары бар. Бирөөнүн мындай айтканда көңүлүнө деле зар эмес да, өзү менен өзү. Эми классташтары бар, бирок өтө деле монтип меймандос эмес да, өзү делечи. Өзүнүн баягы инилери болсо, өзү менен өзү иш кылып мектепке барып келет, сабактары жакшы эле, сабактарын окуйт. Анан бул балдардын өзгөчөлүгү бул баягы мектепте баардык предметтерди алып кете алышпайт да. Булардын бир жөндөмүн табыш керек, эмнеге кызыгат. Только ошол менен өнүктүрүш керек да. Анан баягы мектепте 12-15 предмет бар, анан баарын окуш керек го. Бул балдардан андайды айтканда требовать этпеш керек да. Математикага кызыгабы? Математика жактан өнүктүргүлө. Сүрөт тартууга кызыгабы? Сүрөт тартууга өнүктүргүлө да. Ошондой немеси бар. Балам ошончолук коомго ошо киригип, мындай социалдашылган, бирок баары бир баягы синдром аутизм өзүнөн өзү жок болуп кетпейт. Ошондон улам мен балам ошо башкалардан өзгөчөлөнүп турат да баары бирчи. Эми дос өзүнө кереги жок да, ошон үчүн дагы достору деле жок да. Бирок классташтары менен сүйлөшүп баарлашат. Бирок негизи аутизми бар балдар үчүн атайын башка бир мектептер жок да бизде. Жок, мектептер жок. Жада калса биздин ошо общеобразовательный мектептерибиз деле ал нерсеге даяр эмес. Бизде жада калса ошол эле адистер жетишсиз. Бул нерсени эми мамлекетибиз карай баштайт да. Эми бул глобалдык бир катастрофа болуп баштайт да. Эми түшүнө башташат дегендей. Азыр эми ар бир ата-эне өзү менен өзү эле мындай борется да с этимчи, бирок бул негизи аябай чоң көйгөй болуп баштап атат. Инклюзивдүү билим берүү азыр системасын эми иштеп баштап атышат. Жөнөкөй эмне эле баягындай атайын мектептер, бир мектебибиз бар бизде мына Ошточу. Мындай айтканда бүт түштүк тарабына бир мектеп да. Ошо чоң калаларда балким бар ушундай борборлор, мектептер, бирок узак региондор байкуштар ушул жака алып келишет да. Бул мындай айтканда аябай жылдап өткөрө турган коррекциялар да, алар жылдап бияка жашай алышпайт. Ошондон улам аябай чоң көйгөй болуп атат, мындай алыскы региондоргочу. Ошон үчүн азыр эми буну мамлекеттин деңгээлинде биз чечишибиз керек да азырчы. Мен айтып кеткендей эле, булар эртең эле чоңоет. Эртең бир ишке жарай турган жаран болуш керек. Буларды баягындай на произвол судьбы калтырып койсо мамлекетке эле кайра зыян да. Биздин келечегибиз да. Эмнеге дегенде мындай армия растет таких детей, к сожалению-чу. Аларды бир жака кийин эмне кылабыз андай балдардычы. Ошондуктан азыр ошо мамлекеттин деңгээлде чече турган көйгөйлөр аябай көп да. Тилекке каршы мындай көйгөй менен азыр ошол коомдук мындай фонддор же болбосо баягы долбоорлор эле мындай чечкенге аракет кылып атат да. Мамлекетибиз пока андай нерсени ойлонуштуруша элек да. Азыр пока ресурстар да жок. Пока жолдорун да табыша элек деп ойлойм да. Айым негизи менин өзү тааныштарым бар да, ал тааныштарымдын арасында ушундай өзгөчө энелер бар. Өзгөчө энелерди мен байкасам, балдарына
мындай диета сакташат да. Бул деген жанагындай буудай нан жедиришпейт мисалы. Гречкадан нан, унунан нан жедиришет же болбосо күрүчтүн унунан нан жедиришет. Кыскача айтканда буудай нанын жедиришпейт да, глютен деп коет го. Орусча айтканда глютени бар нанды жедиришпейт. Өздөрү үйрөнүп, өздөрү жана жүрүм-турум оңдоо боюнча адис болуп ошого окуп, өздөрү үйүндө балдарыны мындайча айтканда жакшы жөндөмдөрүн өркүндөтүп, өнүктүрүп алганга аракет кылышат да. Ошол энелердин диетасы жөнүндө өзүңүздүн ой пикириңизди айта кетсеңиз суранычы. Негизи ооба диета боюнча это этому есть да, мындай айтканда место быть да. Бирок ошол эле жанагы безглютеновая диета, бесказеиновая диета деген бул өтө эле баягындай татаалдаштырган нерсе да. Бул балдарга диета сөзсүз керек. Бирок буну мындай жөнөкөйрөөк кылса болот да. Анан безглютеновая диета деген бул азыр аябай чоң индустрия да, бизнес индустрия да. Алар аябай бул азыктар аябай кымбат да негизичи. Бир эле кичинекей уну 300-400 сом да, 400 граммдык ундарчы. Ошондуктан бул деле бир мындай айткандай акча табуу мындай айтканда индустрия болуп кетти да. Ушул эле диетаны ошондой эле мындай айтканда результаттарды көрсө болот, кичине упростив. Ошол эле сахарды полностью убрать, полностью эле алып салыш керек. Андай мындай гиперактивдүү балдардан сахарды полный алып салыш керек. Ошол эле ак унду, баягындай крахмалдаштырылган бүт азыктарды, ошол эле бул күрүч, мисалы картошка дегендерди, ошолорду эле алып койсо, мисалы бул правильное питание, туура тамактануу эле да. Жана антип эле өтө эле татаалдаштырып, только мол ундан, только мына гречкадан, көк гречка, жана бышалек гречка деп антип татаалдаштырганын кереги жок да. Себеби бала, ата-эне дагы чарчайт ал нерседен, бала дагы чарчайт да. Бир жакка бара алышпайт андай ата-энелерчи, мындай кафеге бара алышпайт, мындай изоляцияда болуп калат да, мындай айткандачы. Ошондуктан өтө эле татаалдаштырбай, ошо диеталар бар. Бирок баягындай кара ундун, кара тегирмендин унунан нан кылып жесе болобу? Ооба, сөзсүз. Мисалы ошол эле безглютеновый хлебти ошондой нерсеге ачыткы да. Ачыткы нанга можно заменить да. Же болбосо ошо сахарды эле полностью алып салса баланын рационунан, ошол эле аябай чоң результаттарды берет да мындай балдарга. Баягы эле көбүрөөк овощи, фрукты дегендейчи. Бул балдардын эң негизги дагы бир көйгөйү, бул дагы бир признаги десек болот. Булар аябай тамакты тандап жешет да. Кээ бирки балдар бар бизде, ак түстөгү тамакты жешпейт. Же болбосо кээ бирки жашыл түстөгү, же болбосо былжыраган тамакты жебейт, катуу тамак жейт. Кээ биркилер катуу тамак жейт, былжыраган. То есть бул балдар аябай избирательный да бир нерселердечи. Ошондуктан дагы мындай өзгөчөлөнүп турат да. Ошондон улам бул балдарды тамактандыруу дагы өтө кыйын маселе да, чынындачы. Баягындай ошондой БГК диеталарга отургузуп коет, эне өзү да кыйналат, баланы да кыйнайт. Өтө эле татаал жашоо болуп кетет да бул немелердечи, үй бүлөлөрдөчү. Ошондуктан мен ошо чакырар элем энелерге, нутрициологдор деле бизде азыр аябай мындай мода, тенденция болуп кетти да, өзүнчөчү, тренд болупчу. Антип өтө эле татаалдаштыруунун кереги жок. Негизги балага ошол эле правильное питанияны эле алып жүрсө эле болду. Ошол эле результаттарды берет да. Ошол эле результаттарды алса болот да. Анан нутрициологдор дагы азыр өзүнчө бизнес, аябай чоң бизнес да. Алар ошол продукциясын сатыш керек, ошол продукциясын продвигать этиш керек. Демек, бир маалыматты укканда биз дароо эле ушундай кылсам жакшы болот экен деп эле чуркабастан, баары бир критикалык ой жүгүртүүбүздү жандырып, эмне үчүн мындай болуп атат деп маалыматты эки жактан текшерип, булактарды табышыбыз керек, ошолордун баарын дал келиштиришибиз керек. Анан өзүбүздүн дагы мындай айтканда интуициябызга деле кичине көңүл бурушубуз керек да. Баягынтип
совсем эле көз жумуп эле бирөөгө ишене бербейчи, мындай айткандачы. Ошондуктан кээ бирде балдар өздөрү дагы мындай бизге айтып дей алат, мындай могут подсказывать дегендей, балабызды дагы анча сезишибиз керек, эмнени каалап атат, эмнени неме болуп атат. Чынында эле ошондой питание, ошол эле баягы аутизм, көп эле баягы аутизмге чалдыккан балдардын баягы дагы бир сопутствующий заболеваниялары да болушу мүмкүн да. Бул энцефалопатия же болбосо баягы эми азыр аябай мода болуп атат, ошол сөз дагы нейровоспаление деп коет да. Эпилепсия, булар көп ошо аутизмге чалдыккан балдарды баягы төрөлгөндө биз эми баягы биринчи консультация кылып атканда анамнез чогултабыз да. Кандай төрөдүңөр эле, беременность кандай өткөн, кош боюңузда кандай ооруларга чалдыккансыз депчи. Ошондо көп эле 70-80% энелер айтышат, мен аябай кыйналып төрөлгөм. Бала төрөлүп атканда баягы асфиксия болгон, баягы кислородное голодание болгон депчи. Ошондон улам дагы ошол дагы бир фактор болушу мүмкүн да, бул аутизмге алып келгенчи. То есть балада уже баягындай нейрондук мутация болгон, и ошол төрөлүп аткандагы кыйынчылыктар аны еще больше, мындай айтканда, усугубило да, ошол состоянийсинчи. Ошондон улам дагы бул көрдүңөрбү, бул аябай көп факторлор на это влиять этип коюшу мүмкүн да. Ошондон улам бир эле причинаны издебеш керек да. Эми мындай бала ар бир үй бүлөдө төрөлүшү мүмкүн да. Генетикалык жактан десек, мисалы, биз каяктан билебиз? Может, бир 4-5 поколение мурун бардыр, биз билбейбиз да, алмалы да, мисалы, аутизм деген эмне экенин деле билишчү эмес, Ошондуктан мындай балдар ар бир үй бүлөдө төрөлүшү мүмкүн да. Көбүнчө эле мындай бала төрөлгөндө себебин издеп башташат да. Себепти эми тапканда эмне пайда? Бул ошо последствиясы менен иштеш керек да. Мындай бала төрөлүшү, мисалы, эч кандай расалык немеге карабайт, этникалык немеге карабайт да, мындай айтканда, эч кандай социалдык статусуна карабай төрөлүшү мүмкүн да. Ошондуктан баягы ар кандай стигматизация кылыштын кереги жок. Бул ата-энеси мындай жүрөт эле, андай жүрөт эле депчи. Биз көбүбүз эле көрүп атабыз го, наркоман алкаштарды деле бир жашына балдар төрөлөт дегендейчи. Бизде көп бардык ата-энелер эле баягындай аябай интеллигенттүү үй бүлөлөр, эч кандай мындай зыян, эч кимге кепилдик жок. Ошон үчүн бул, мен дайыма айтам, бул русская рулетка. Кимге кандай түшөт экен эч ким, кимге кандай сыноо түшөт экен биз билбейбиз. Бирөөнү бала менен сынаса, бирөөнү башка менен сынат. Ошон үчүн туура. Айым, негизи диагноз коюунун эң биринчи мындайча айтканда пункту бул ата-эненин байкоосу экен да. Мен түшүнүгүм боюнча ата-эне эгерде 3 жашына чейин бала өзүнүн атыны чакырганда реакция бербесе, эгерде сүйлөө ыкмалары дагы деле өнүккөн болбосо, уже бул деген врачка алып баруунун бир важный моменти болуп калат экен, туурабы? Ооба. Эми негизи эле бардык балдарды салыштырмалуу болбойт, бирок кандайдыр бир өзүнүн нормалары болот да. Мисалы, бала 6 айынан тиш чыга башташ керек, же болбосо 7-8 айынан жүрмөлөй башташ керек, бир 4-5 айлыгынан уже бала эмоционалдык кандайдыр бир жооп бере башташ керек депчи. Мындай общепринятый бир нормалар бар да. Эгерде ошол нормалардан бала өтө эле калып атса, мисалы, эми бала 3 жашка чейин сүйлөбөсө, бул уже бир кандайдыр патология бар да балада, ошо кандайдыр бир уже мындай задержка бар да. Ошондуктан ошондой нерселерге байкаш керек. Чынында ата-эне эң биринчи диагнозду ата-эне коет да. Ата-эне байкап, эгерде сөзсүз анан бир компетенттүү адистерге кайрылышы зарыл да.
адис ооба аутизм экен, аутист экен деп өзүнүн диагнозун койгондон кийин терапия башталат, туурабы? ооба. Терапия коррекция башталат. Коррекция кандай түрлөргө бөлүнөт? Ошону айтып бере аласызбы? Негизи бул аутизм бул жөн гана педагогикалык коррекция. Биз эми медикаментозно эгерде багында сопутствующий заболеваниялар болсо медикаментозно бир немелерди кылыш мүмкүн. Азыр аябай көп ыкмалар бар да. Баягындай томатистен баштап, жанакындай мындай научный доказательный немеси базасы жок эле ыкмаларды аябай көп сунуштап атышат да борборлорчу. Бирок чынын айтсак, бир гана ошо педагогикалык коррекция неме кылат да, бул балдаргачы мындай жакшы результатын берет да. Бул деген бул мисалы ошол эле аботерапия болушу мүмкүн, же болбосо неме сенсорная интеграция. Эми аябай көп да булардын ыкмаларынчы, ошонун баланы ошо компетенттүү адис чечет да, эмне кандай керек, бул баланын баягындай профиль деп коет, профилин түзөт, эмнеден калып атат, эмнесин тартыш керек, эмнесине көбүрөөк басым жасаш керек депчи. Бул эми ар бир балага индивидуально да, ошондуктан бул мындай ыкмаларды колдонгула деп азыр мындай айтыш кыйын да. Бирок менин түшүнүгүм боюнча бул жүрүм турумду мындай өнүктүрүү, жүрүм турумду өзгөртүү коррекция бул көп жылдарды ала турган мындай бир процесс экен да. Анан азыр жана рекламаларда айтышып атпайбы, бул таблеткалар, мисалы да, бул дары ичсең аутизмди сакайтат деген көп рекламалар деле мага деле чыгып калып атат да, жанагы интернеттен. Анан булар мындайча айтканда кепилдик бере албайт да эч ким, туурабы? Бере албайт. Мисалы, мен ошо дайыма ушул примерди алып келем. Мисалы, сиз самолет мингенди билесизби? Жок. Мен азыр $10,000 сизге бир таблетка берем, ошону ичсеңиз минип каласыз. Ишенесизби? Жок. Ишенбейсиз. Ага практика керек. Самолетту айдаш үчүн эмне кылышыңыз керек? Практика. Үйрөнүшүңүз керек, окушуңуз керек, потом практика өтүшүңүз керек. Налет часов, андай мындай деп коет да, пилоттордучу. Ошондо гана ал канча жыл неме сизди как бы требует, да, сколько лет обучения, да. Ошондой эле нерсе да. Биз, например, биринчи класска алып барабыз да балабызды химияны үйрөткүлө бир айда дебейбиз да. Ошондой эле нерсе да. Балабыз барат дагы сразу сүйлөп кетпейт да. Негизи мындай пирамида бар да, пирамида обучения, ошо сүйлөм жөндөмдөрү бизде почти чокусунда турат да. Башында бала жада калса 4-5 жаштагы бала памперсин чече элек, неме энелерди только волнует, что он неме сүйлөбөйт депчи. Силер биякта памперсин чечкенди биринчи ошол көйгөйдү чечип алгыла, анан сүйлөгөндү ойлоно эле дейбиз да. Бала неге памперсин чечпейт? Негеден ал өзүнүн денесин сезбейт, сийип койгонун сезбейт да. Мындай ощущениялар жок да. Ошондуктан силер башында мындай кичине кадамдардан башташ керек да. Сүйлөбөйт деген эле проблеманы кое бербейчи. Силер биякта проблемаларды чечип алгыла, анан сүйлөө жөндөмү ал неменин чокусунда дейбиз да, тоонун чокусунда дейбиз. Ага чейин канча көйгөй чечишибиз керек деп. Демек, ата-энелерге биринчиден сабыр керек экен да. Сабырдан дагы ооба мындай эмне десем ба? Туруктуулукка. Ооба мындай ойлонуш керек да. Айткандайчы. Ооба. Мындай здраво мыслить этиш керек да. Логика болуш керек. Просто эле мындай кыйынчылыктарды коюп туруп мындай жазыш керек, билбейм, мен ата-энелерге айтам да, силер тоонун чокусун карай бербей, эми бизде альпинисттер сразу эле чокуга чыгып кетпейт да, акклиматизация өтөт, анан эмне кылышат, анан чыгышат да. Ошон үчүн бияктагы биринчи адаптацияңарды өтүп алгыла, анан чокуга чыгасыңар дейм да. Ошондуктан мындай сразу эле планканы көтөрүп албай, кичине смарт боюнча койгула деп. Ылдыйкы немелерди, этаптарды ар бир жүрүм турумдун этаптары бар да.
любой эле нерселерде, любой эле ийгиликте баягы сразу эле ийгиликке жетишип кетпейт да, кыйынчылыктар болот, баягы кичинекей проблемаларды чечип анан гана өйдөгө чыгасың да, ошондой нерсе да. Рахмат чоң. Айым негизи аутист балдар мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болуп эсептелинеби? Негизи эле биринчи аутист деп айтылбайт. Аутизм синдрому бар балдар деп айтылат да. Бул эми аутист деген баягы программист, анан как будто бир жөндөмдү ага мындай неме кылып койгондой да. Ошон үчүн биз ошо аутизм бар балдар дейбиз. Бул эми синдром, оор эмес. Бул эми да өмүр бойго, бирок булар мүмкүнчүлүгү чектелген эмес. Буларды канчалык эрте ошол эле коррекцияны баштасак, булардын мүмкүнчүлүгү вообще чектелген эмес. Өзү негизи баягы аябай белгилүү адамдардан дагы ошо синдром аутизм болгон. Ошол эле Эйнштейн дешет да. Ошол эле Моцарт баягы генийлер деле чыккан да. Бирок эми баардык эле балдар гений эмес. Бирок ошон үчүн булардын мүмкүнчүлүгү жок, чектелген эмес. Бирок инвалидностька чыгарышат, ооба. Пособие алышат. Пособие алышат, ооба. Эгерде баягы оор формасы болсочу, бул балдар бул баягындай аутизм спектринин бузулушу деп айтылат. Расстройство аутистского спектра деп бул аябай көп да. Канча аутизм синдрому бар бала болсо, ошончо мындай айтканда види бар да бул аутизмденчи. Неге дегенде, ал баланын характерине карап, баягы үстүнө ошол аутизм кошулат, иши кылып мындай айтканда коктейль болуп калат да ал баладачы. Ошон үчүн дагы бул балдар мындай ар ким ар кандай да. Бир карап туруп эле буну да аутизм бар экен деп айта албайсың да. Ошон үчүн да диагностика да өтө кыйын бул балдардачы. Диагностиканы неме өткөзүш да өтө кыйын да. Бирок баягы дайыма иштеп жүрө берсең, уже билесиң да, бир нече кызыл байрактар бар. Ошолор менен мындай баалайсың да ошол балдардычы. Айым мен окуганымда мындай деп окудум да, жана мисалы 9 жашарлык баланын акылы 3 жашарлык болуп калышы мүмкүн экен да, аутизм спектри бар бала. Анан куттум ошондой эле, бирок тескерисинче 3 жашар бала, бирок мээси 9 жашар баланыкындай иштеген дегенчи. Бул деле ага кирет да. Ооба. Мисалы бизде бир кейс бар эле да. Бала телевизордагы дикторлорго окшоп сүйлөйт да. Аябай баягы жаттап алган да ошол сөздөрүнчү. Мынантип отуруп алып сүйлөсө бир таң каласың да, 13-14 жаштагы бала. Бирок ошону эле атын ким десе ошо атын айта албайт да. Ошол жаттаган нерселерин эле айта берет. Бирок ошол атын айта албайт да. Анан сүйлөй. Ошолну мисалы сүйлөй албайт деп айта албайсың да. Сүйлөп атат, диктордой болуп сүйлөп атат. Но при этом ошол баягы жөнөкөй эле жашоодо керектүү нерсеге ошол жөндөмүн колдоно албайт да. Анан ошону кантип мындай айтканда баалайбыз да. Сүйлөй албайт десең сүйлөп атат, бирок бир четинен атын ким десе айта албаса, бул дагы аябай чоң көйгөй да. Ошондуктан ооба бизде 3 жашар балдар келет, англисче ырларды жөнүнөн эле шатыратып неме кылышат, но при этом атын ким десе атын билбейт, атын чакырсаң атын укпайт да. То есть ошондой немелерде аябай мындай замешательство болосуң да. Бул бала акылы аз кем десең, вроде акылы ошондой нерселерди билип аткандан кийин акылы кем деп айтыш да кыйын да. Бирок при этом сага атын айтпай аткандан кийин акылы бар деп дагы айта албайсың да. Ошондой бир замешательство болуп каласың да бул балдар мененчи. Же болбосо да бир балабыз бар, баягындай пластилиндерден өтө сонун нерселерди жасайт да. Биз мындай акылыбызга сыйбаган нерселерди жасап коет дагы, бирок сүйлөй албайт да ал балачы. Жөнөкөй эле ошо биз эми сүйлөө жөндөмү бизге аябай жөнөкөй эле нерсе көрүнөт го. Ошентип сүйлөй албайт. Бирок кандай бир сүрөттү көрсөтпө, кандай жаныбарды көрсөтпө, биз билбеген нерселердин баарын билет да, айтат да. Бирок ошону мындай кылып сөздөрдү бирине бири байланыштырып бир сүйлөм кылып сүйлөй албайт. Ошол деле чоң көйгөй. Ошол акылы кемби? Кантип айтабыз? Кем эмес акылы, бирок акылы деле бар деп, акылдуу деп деле айта албайбыз да. Просто булар нейро, ошондой айткандай эле, нейро өзгөчөлүктөр да. Булар
жөн гана мындай башка адамдар да, бир башка планетадан түшкөн адамдардай да. Айым негизи кайсы момент сиз мына мен аутизмди жеңдим деп балаңызды карап айта алдыңыз? Ошол учурда. Чынын айтсам, эми биз дагы эле ошо аутизм барбыз. Эми аутизмден чыгып кеттик дей албайм. Бирок эми мага жеңиш бул балам өзүн өзү эптей алат. Эми мында эле эрте айтып атам го, эми баягы 18ге чыгып, өзүн баягы тамак ашын жеп, тамак ашын таап жей албагандан кийин бака айтыш кыйыныраак, бирок баягы все в сравнении дейт го, башка балдарды көрүп мен балам ошо социализация болгон, ошо жөнөкөй мектепке барат. Бул баягындай өзгөчө энелердин эң негизги кыялы да, мындай айткандачы. Бул жөнөкөй мектепке барып, ошо өзү барып келсе, анан өзүнүн баягы тамагын өзү салып жей алса, ошол бизге жеңиш да. Бул эми башка баягындай жөнөкөй ата-энелерге сезилиши мүмкүн, эми өзү тамак жеп атса эмне болуптур, эми баары эле ошентип жейт. Жок, бизге ошол чоң жеңиш да. Өзүнүн мисалы сумкасына өзүнүн китептерин салыштырып, мектепке барып келип аткан деле бизге чоң жеңиш. Канча жыл кетти ошол жеңишке жетүүгө? Негизи эми ошо 3 жаштан баштап эле ошол жеңишти. Азыр канча жашта? Азыр 14 жашта. 14 жашта. Бирок азыр кыйла сизге жеңилирээк болуп калды. Ооба. Сөзсүз азыр эми баягы бар жок үйдүн иштерин кылат, мындай айтканда чоң көйгөй деле жаратпайт, бирок баары бир баягы келечегине кыжалатсың да. Эртең чоңойсо кантет экен, 18 жаштан кийин каяка алып барабыз, эмне кылат, эмне иш кылат, өзүнүн баягы жашоосун алып кете алабы, өзү жагы өмүрлүк жарын таба алабы. Ошонун баары мындай жүрөктө неме болуп, көйгөй болуп турат да баары бирчи. Ошондуктан бул баягындай да, бир жеңиштен кийин дагы жеңиш, дагы бир препятствие болот да. Бул өмүр бою эле бир нерсеге мынтип ар бир жеңишиңди неме майрамдап коесуң, бирок кете бересиң да, дагы башка препятствиялар боло берет да. Ошондуктан эптеп эле балам сүйлөтүп алсам дешет, бирок сүйлөтүп алгандан кийин аябай көп да башка көйгөйлөр дачы. Ошондуктан биз азыркы жеңишибиз ушул. Мектепке барабыз, мектепте окуйт, жөнөкөй мектепте өзү барып келет. Бирок эртеңкиге дагы аябай чоң немелерибиз бар, максаттарыбыз бар, койгон максаттарыбыз. Ошолорду жеңсек, ал дагы жеңиш болот. Эртең үйлөп бала чакалуу болсо, ал жеңиш болот. Анан ошол балдар менен жашап, бала чакасын неме бага алса, ал жеңиш болот. То есть бул эми өмүр бою койгон бир эми ал жеңиштер баягы жана аутизм спектри жок балдар делеге ага деле кыжалат болосуң. Эми буларга бирок эки эсе кыжалат болосуң да. Туура айтасыз. Ошондуктан эми баягы ар бир ата-эне өзүнүн баласын бактысын деп жашайт да. Ошондуктан. Сиз ушул жүрүм-турумду коррекция боюнча адистикти каерде окудуңуз? Биздин мына көрүп аткан көрүүчүлөргө дагы эгерде бирөө жарым кааласа окуганды. Эми негизи мен ошо экинчи жогорку билим алдым психология боюнча. Бирок баягындай дополнительное образование каерде гана окубадым да. Аябай көп курстарды, сертификаттарды алып, уккан нерсемди окуп, мен ошо баламды 2 жылдай адистерге ташыдым. Анан түшүнүп калдым да, мен бунун билимине сарптаган акчаны мен андан көрөк ошол билимди мен өзүм алышым керек экен депчи. Мен анан ошол билимди мен ошол акчаны өзүмө сарптап, ошол билимди мен балама өзүм бере баштадым да. Ошондон гана уттум айтканда. Эмнеге дегенде бул аябай көп жылдык неме. Мындай адистер аябай кымбат. Азыр мисалы Бишкекте мен билишимче бир айга $1000 $2000 окуткан немелер бар да. Баягындай дефектологдор, аботераписттерчи. Анан кийин өтө чындап эле кымбат нерсе да булчу. Ошондуктан көп ата-энелер таштап коет да, баягы финансылык жактан неме эптей албай калышы мүмкүн. Ошондон улам 1-2 ай алып барышат, таштап коюшат, бала баягы эле. Бул нерседе бул откат деп коюшат бул балдарда, үйрөнгөн нерсесин тез эле унутуп коюшат.
болушу мүмкүн да. Ошон үчүн постоянно непрерывно даже биздин баягы борборго келген балдар 2 күнүн ичинде унутуп коюшат да. Баягы бир жума кылдырасың, 2 күндө 0 болуп келсе анан кайра баштайсың да. Ошондой дагы немелер бар. Мисалы менин балам деле 7-8 жашында тили чыкты. Ошол малда баягы столица мира бар жоон билет эле. Бирок кийин арифметикага үйрөтө коеюнчу деп арифметика, ментальный арифметикага үйрөтө койсом, география 0 болуп калды да. Вообще даже өзүбүздүн столицабызды деле билбей калды. То есть булардыкын баягындай памяти как будто форматируется да, анан кайра запись кылат да. То есть буларга кереги жок информацияны булар просто эле четке кагып коюшат да. Возможно, билишет, бирок ошону айткылары да келбей калат да. Негизи айым мен сизге аябай чоң мындай ыраазычылыгымды билдиргим келип турат. Себеби дегенде бизде азыр бул жөнүндө практик эненин өзүнүн башынан ушул көйгөйдү өткөргөн адамдын менен болгон маек бул өзүнчө бир башкача болот экен да. Анан теорияда жакшы билген адамдар бар экен, анан практикада жакшы билген адамдар бар экен. Бул эки такыр башка деңгээлде ойлойм да менчи, өзүм деле адис катары. Анан мен акыркы бир суроолорумдун мына бири, эгерде азыр жаңы эле аутизм спектри бар деген диагнозду билип, депрессияда отурган энелерге эң биринчи айта турган кеңешиңиз кандай болмок? Көп эле интервьюларымда айтам, эң негизги убакытты кетирбегиле. Канчалык эрте баштасаңар, ошончолук балаңыздын шансы көп. Эми силер депрессияга кабыл болдуңарбы, баягындай чүнчүп, баягы ойлоно бергени менен балага канчалык эрте жардам берсеңер, ошончолук өзүңөргө дагы жеңил болот да. Анан баягы өзүңөрдү күнөөлөгөндөн алыс болгула да. Же болбосо башка бирөөгө дагы мындай айтканда не позволяйте себя обвинять да, өзүңөрдү күнөөлөгөнгө башка бирөөгө дагы жол бербегиле да. Башка бирөө сен мындай кылдың, сен баланы карабадың, ошондой болду дегенден укпагыла да. Сен пейлиң оңдошуң керек деген ошондой обвиненияларда кабыл албагыла да. Эмнеге дегенде эненин көбүнчө бул жолдо эненин ресурсу керек да. Өзүңөргө ресурс топтош керек, психологиялык абалыңарды жакшыртуу керек, анан гана иш болот да. Ошондон анан баягындай салыштырмалуу бир маалымат алдыңарбы, башка да булактарды издегиле да. Ошол гана ушул эле баягындай туура айтып атат дебей, мындай критикалык ой жүгүртүүнү дагы жандырып, мындай көп тараптан булактардан ошолорду текшерип дегендей өтө деле бул коррекция өтө деле татаал эмес мындай алсакчы, бирок баягы маалымат жетишпегендиктен ар кандай адистерге туш болушат, анан ар кандай жолдорун өздөрү татаалдаштырып коюшат да. Ошондуктан мындай перепроверяйте информацию. А сизге кайрылышса болобу? Ооба, мен дайыма Инстаграмын жазып коебуз биз айымдын. Мен дайыма ошо консультация берем. Энелерге кээ-биркилер саат 2-3-4дө деле жазышет. Аларга деле жооп бергенге аракет кылам. Бирок ошо жеке консультациялар мисалы мен дайыма эле бекер болот эле. Азыр ошол Инстаграмдан деле жазышат, сөзсүз дайыма жооп бергене аракет кылам. Баягы мен билем да, башкы этаптарда аябай кыйын болот да. Анан именно бирөөнү издеп, бирөө мага айтсынчы диагнозду депчи, ошондой ата-энелерге мен дайыма ошондой наставленияларды берип, туура жол көрсөткөнгө аракет кылам. Ошон үчүн кайрыла берсин, сөзсүз баарына болбосо бир экөөнө болсо да жардам кылган аракет кылабыз. Макул, рахмат чоң. Негизи эле биз бүгүн өзгөчө эне менен, Айым Мамаева менен маек болду. Аутизм спектри бар балдар жөнүндө сүйлөштүк. Өзүңүздөр уккандай эле бул негизги процесс экен, өмүр бою болуп келе турган процесс. Бирок ар бир жеңишти көргөндө, балаң ошо социализация болуп атканын көргөндө, бул
мындайча айтканда ошого татыктуу экен, ошол биздин аракеттерибиз деп калат экенсиң, айым. Сиз дагы эмнени айтып кеткиңиз келет? Айтып калсаңыз болот азыр мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Ошо ата-энелерге баягы башкы жол көрсөткөндө мен дайыма айтам, белиңерди бекем бууп, эми бул жакта аябай чоң иш күтүп атат силерди. Ошондон өзүңөргө ресурс топтоп, бул аябай чоң чындап эле мындай жол да. Ошол бир элестеткиле дейм, мындай узак жолду дейм да. Ошол узак жолго да түшкөнгө биз баары жок ресурсубузду топтошубуз керек да. Ошон үчүн дагы ошо белиңерди бекем бууп баштагыла дейм. Анан кийин баягы бир эле кандайдыр разочарование, мындай проблема болуп калса, мындай не опускайте руки. Ал проблемадан өтсөңөр башка ийгиликке жетишесиңер дейм. Ошондуктан ошо негизгиси эле баланы коррекцияга баштаганда өзүңөргө ресурс топтоп туруп анан башташ керек. Биринчи өзүңөр күчтүү, бактылуу болсоңор, андан кийин айлана чөйрөдөгү адамдарды бактылуу, күчтүү кыла алат экенсиңер. Ошо эки психологдун маеги ушундай болот экен. Айым, сизге чоң рахмат убактыңызга, ушундай көйгөйдү көтөрүп айтып бергениңизге, өзүңүздүн башыңыздан өткөн мындай бир историяларды бөлүшүп бердиңиз. Аябай сонун болду. Мен сизге өтө ыраазымын. Балаңыздын жалаң гана ийгиликтерин гана көрө бериңиз. Рахмат чоң Айгерим. Мен сизге ыраазымын. Менин айтып кеткендей эле бул менин миссиям аутизм жөнүндө айтыш. Сиз ошолго мага өнөктөш болдуңуз бүгүн. Биз ушул подкаст менен, ушул выпуск менен башкаларга дагы ушул кандайдыр бир кичине болсо да маалымат бере алдык деп деген үмүттөмүн. Ишеничтен. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн.